Баарына чексиз. Бір чумаға болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык тыйындарга чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары. Анда эмесе биз кыргыз күйөрмандары көптөн күткөн кыргыз мушкеринин UFC уюмундагы беттешин да көрө алдык. Биздин Мыктыбек Оролбай уулу аттуу спортчубуздун сербиялык Урош Медич менен болгон беттеши кандай өткөнүн айтып беребиз. Каналга катталабыз, лайктан басабыз, анан сөзсүз түрдө Мыктыбекти колдоп, комментарий калтырып коелу. Спортчуларыбыз комментарийлерди окуп турарын унутпайлы достор. Мыктыбек менен Урош UFC Vegas 82 мелдешинде 77 кг салмагында, башкача айтканда жарым орто салмакта беттешти. Мыктыбек буга чейин Инстаграмдагы эфирлеринин биринде ушул жылдын аягына чейин UFC уюмуна кирүүгө мүмкүнчүлүк бар деп айткан. Урош Медичтин биринчи атаандашы Джонни Парсонс беттештен четтеп калганына байланыштуу Мыктыбекке бул беттешке чыгууга жол ачылган. Эми кармаш тууралуу айталы. Биринчи раундда Урош Медич буга чейин айтылгандай эле алыс аралыктан туруп буту менен жана кол соккулары менен иштей баштады. Алдын ала атаандаштын беттештерин көрүп билген Мыктыбек анын канчалык деңгээлдеги мушкер экенине ынана алды десек болот. Анткени биринчи раунд башталары менен соккуларды өткөрүп алды. Мыктыбекти ал соккулар тайсалдатып, беттеш техникалык нокаут менен бүтүп калбайбы деп сиздер да корксоңуздар керек. Бирок Оролбай уулу абалды тезинен оңдоп, биринчи раундда эле атаандашты жерге жыгып алып, андан ары тургузган да жок. Партердеги көзөмөл, колду байлап иштөөсү атаандашка мүмкүнчүлүк берген жок. Урош Медичтин грэпплинги Мыктыбектикине караганда алсыз экенин көрө алдык. Ошентип биринчи раундда биздин мушкер кол соккуларын көп багыттабаса да, жерде көзөмөлдөп ишенимди утту десек жарашат. Андан ары экинчи бөлүктө Урош Медич биринчи раунддан кийин чарчай түшкөнү байкалды. Ал эми Мыктыбек кайрадан эле жерге которуу менен каршылаштын моюнуна асылуу аракеттерди көрө баштады. Сербиялык мушкер турууга аракеттерин жасабасын, ал бою оңунан чыккан жок. Ушул раундда Мыктыбек муунтуу ыкмасы менен жеңерине күйөрмандардын да көзү жетип бараткандай болду. Ошентип экинчи раундтун бүтөрүнө 1 мүнөттөн аз калганда Мыктыбек Медичтин моюнун бекем толгоп, капталды көздөй кайруу менен муунтуп салды. Атаандашы кол чаап багынууга аргасыз болду. Шүгүр, ошентип бул уюмдагы биринчи кыргыз мушкери жеңишке жетүүдө. Бул күн тарыхый күн, кыргыз спортундагы тарыхый дата. Башталышы гана болсун дейли. Көптөгөн биздин башка мушкерлерге да үлгү боло ала тургандай жеңишти алып келүүдө. Дебютанттар өзүңүздөр билгендей көпчүлүк учурда күйүп кетишет. Бирок биздин мушкер чоң басымга туруштук берип, күчтүү атаандашын убакыттан эрте утуп олтурат. Бардыгыбыз чын жүрөгүбүздөн кубанып жатсак керек. Беттештен кийин Мыктыбек мындан кийинки келишимдеги 3 беттешин 70 кг салмагында өткөрөрүн да айтты. Чынында эле 77 кг салмагы биздин балбанга чоңураак болуп калчудай. Уроштун дене түзүлүшү канчалык чоң болуп турганын байкай алдык. Биздин баатырга жеңиш үчүн ыраазычылык билдирип, ар бирибиз комментарий калтырып коелу достор.